Assalamu alaikum. Биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Assalamu alaikum достор. Биз бүгүн өтө сонун бир жаңылык менен бөлүшкөн турабыз. Анткени бүгүн дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусуна байланыштуу өзгөчө абалдар, өзгөчө кырдаалдар уланып атат. Ошондуктан улам дистанттык билим берүү да уланып атат. Улам ушуга байланыштуу жаңы бир тиркемелер, жаңы бир видео сабак өтүүнүн жолдору же болбосо жаңы бир онлайн сабак өтүүнүн тиркемелери чыгып, жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Ушундай акыбалда Google дагы жөн турбастан өзүнүн тиркемесин толук кандуу бекер ишке берди. Биз Play Marketке Google'га киребиз. Бул жерге Meet деп жазабыз. Карасаңыздар, Google Meet деп эң үстүндө чыгып атат. Ошого киребиз. Google Meet'ти сиздер бул жерден Google Meet'ти установить дегенди басасыздар. Андан кийин открыть деп ачканда бизге ушундай гана экран чыгат. Бул жерде ашыкча деле эч нерсе жок экен, урматтуу достор. Эмне кылабыз? Дароо эле биз бул жерден онлайн сабак өтүүнү түз эфирде окуучуларыбыз менен сабак өтүүнү, алар менен баарлашууну, аларга өзүбүздүн телефонубуздан бир нерселерди көрсөтүп берүүнү көрсөтөбүз. Дароо эле бул жерден новая встреча дейбиз. Новая встреча деген кезде бизге башка эч нерсе чыкпайт. Добавление участников болду. Бул жерден поделиться дегенди басабыз. Поделиться дегенди басып туруп, WhatsApp'тан каалаган адамыбыз WhatsApp'тан чыгабыз. Өзүбүздүн Google Meet'ке кирсек, мындай болуп күтүп турат. Мына Турат Алыбаев дейт, биз сүйлөп атабыз. Азыр менден башка эч бир участник жок. Биз бул жерде андан кийин SMS бар, отправить сообщение всем участникам дейт, экинчи бөлүм. Бул жерде киргендерге жазсак болот. Андан кийин үчүнчү бул жер бар. Кайрадан башка кире албай калгандарга дагы кодду жөнөтүш керек болсо, же болбосо ссылканы жөнөтүш керек болсо, поделиться дегенди басып жөнөтө берсек болот. Копировать этип алып жөнөтсөк болот, почтасынан жөнөтсөк болот экен, Instagram Direct'ке чыгарсак болот экен, WhatsApp'тан чыгарсак болот экен. Биз болсо бул учурда кийинки катышуучубузду күтүп турабыз. Мына биздин катышуучубуз келди. Ага уруксат беребиз, разрешить деп. Мен азыр экөөбүздүн тең үнүбүздү өчүрүп коюуну туура көрдүм. Анткени мен жаныма дагы бир телефонду коюп муну көрсөтүп жатканым үчүн азыр биздин келген окуучубуздун же коногубуздун экраны көрүнүп атат. Мындай кылып койсок биздики көрүнөт, же болбосо мындай кылып койсок аныкы көрүнөт. Бул жерде онлайн конференцияларды, онлайн семинарларды өткөрүүдө бизге келген участник дагы, катышуучу дагы өзүнүн экранынан бир нерселерди көрсөтүп берем деп калса, мындай кылып койсок, анын экранын көрсөтө берсек болот экен. Же болбосо мындай кылабыз, биздин экран. Анан дагы бир маселе бар. Бул жерде азыр биздин өзүбүздүн камерабыз иштеп турганда бизди көрүп сүйлөмөк. Биз камерабызды эмес, телефонубуздун экранынан бир нерсе көрсөткүбүз келсе, экранга бир бассак бул жерде 3 точка чыгып атат. Ошону басабыз. Аны баскандан кийин мына показ экрана дейт, показывать экран деген. Муну бассак, участники встречи будет видеть все происходящее на вашем экране, включая уведомления дейт. Бул жерден начать показ дейбиз. Ваш экран виден всем участникам встречи дейт. Азыр элдер биздин экраныбызды көрүп атат. Андан кийин көрсөтүп бүткөндөн кийин остановить показ деп коебуз. Кайрадан алар биздин видеобузду көрүп баштайт. Ушундай экен, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, өтө сонун экен. Google Meet приложениясы, тиркемеси ыңгайлуу, колдонуңуздар, онлайн сабактарыңыздарды өтүңүздөр окуучуларыңыздар менен. Биз азыр муну телефондон кантип колдонот экенбиз, ошону көрсөтүп бердик. Мындан кийинки видеобуз болсо, муну компьютер аркылуу уюштуруунун жолдорун көрсөтүп бермекчибиз. Ийгилик каалайбыз. Билим берүүнү уланта бериңиздер.